Салам достор, бүгүн 22-июнь 2025 Базар Шоу каналы Акчыбек Акылбеков. Экинчи аралаш видеонун экинчи бөлүгү башталды. Биринчи бөлүгүн көрөм десеңер, закрепленный комментарийга кирип, ссылканы бассаңар эле биринчи бөлүгү чыгып калат. Мына экинчи бөлүгү башталды. Биринчи бөлүгү ушу Mercedes 124 93 3.2 объем, баасы 335 миң. Расход 12-16 лет, коробкасы автомат. Каналга катталып сөз түрдө лайк басканды унутпагыла. Салондору таза, тыкан жакшы каралып тур. Коробкасы автомат Mercedes 124. Жылы 93. Бул видео аябай узун болушу деле мүмкүн. Андан кийин машина Зайчик, маркасы кандай окот. Дискалары аябай сонун, титан дискада, тоголок формасында. Коробкасы механика, кожа эмес, салондо жөнөкөй салондо чехол кийизилген. Жылы 96, объем 2.3 плита, мотор, коробка жакшы, баасы 300 миң. Номерлары мына. Көбүн айтасыздар, маркаларын туура айтпайсың, туура окуйсуңарчы. Шашканда ушундай болот. Каналга катталып сөз түрдө лайк басып койгула. Кийинки машина Audi A4. $2004 объем 2, баасы $7300 без вложений. $7300, коробкасы автомат. Без вложений екен. 4 анегиттен электрический ылдый чип көтөрүлөт. Комплектациясы жакшы экен. Титан дискада бул да. Кийинки машина Volkswagen Bora деген машина. Жылы 2001, объем 2. Баасы 395 миң, коробкасы автомат. Мунун дискалары жөнөкөй эле дискада, просто титан колпачок кийип койгон, коздук үчүн, ошон үчүн вид жакшы чыккан. Коробкасы автомат. Салон кожа эмес, чүпүрөк. Бирок мындай алыстан караганда кожага окшоп кеткен. Volkswagen Bora. Бул машиналарды билбейм кандай машина, бирок көбү жактырбайт. Бирок мунун объем 2 болсо, бышык эле болушу мүмкүн. Ушундай машина кызыккандар бар. Кымбат болсо дагы тартып коеюн, анткени минивэн тартчы дегендер эле чыгып калат. Үстүндө мындай аты эмне деп коет могу, бокс беле, ушундай бар экен. Subaru Terbico дейт. Жылы 2011, 3.6, абалы абдан жакшы, баасы $14900. Газ, бензин. Кожаный салон, коробкасы автомат. Honda Civic Россиян номеринде. Бул жер чийлигенде, жок, же атайын сүрөт эметиптир. Наклейка экен бул жер. Атайын коздук үчүн тартылыптыр. Алыстан чийлигенге окшоп кеткен. Civic. Эч кандай эчтекеси жок экен. Жок, бул жерде турбайт мунун баары. Ызычынын баары бул жерде экен. Жылы 2008, объем 1.8, баасы 390 миң. Номерлары көрүнүп атабы? Титан дискада экен. 380 миңге Россиянын учетунан жакшы эле го дейм баасы.
интересного, то есть как бы там не мешает. А Toyota Corolla 2002 оригинал пробег 16540 миң сом. Мунун деле дискалар чыта эмес, жөн эле клапа жок ушуна кийип койгон. Коробкасы механика. За реальную машинку надо реально деньги. Audi. Бочка эле. Audi 80 225 миң дейт. Объем 2. Жылы 93. Mazda 6. Qanday ekan? Жоқ, bu Mazda 3 ekan, 2003. Bасы договорный ekan. Shunday doговорныйга көп убакыт колот коебуз. Кийинки машина Mazda 323 2002 1.6 230 миң механика. 230 миң. Титан дискада екен. Коробкасы механика. Басын уктаңар. Mercedes маркасы кандай окуат, азыр көрөлү. Коробкасы автомат, газ, бензин, кожаный салон, жылы 2000, жылы 2000, объем 3.2, коробкасы автомат, басы 675 миң дейт. Же болсо $7800. Nissan Primera дизель екен. Договорный коет. Договорный емес екен. Басы жазылып екен 360 миң дейт. 2004, пробег 300 миң, объем 1.8. 360 миң. Кийинки машина Mazda 6. $2002 срочно 320 миң, расход 78. 2002 жылкы Mazda 6. Ford Focus Purchase, Subaru Forester, Mondeo, Ford Mondeo договорный. 124. $350 миң, жылы 92, объем 2.2. Honda Jazz $10 миң дейт. Мына чүгөлө барабыз, сеткадан эле көрөм. 2004-2008 $10 миң. Сыртта да мо сетка. $10 миң болгон себеби билем эмнеге? Matiz 390 миң экен бул. Mazda 626. Bunun emelerini çarpmayın. 390 миң, объем 1, автомат. Matiz 3. Жанакы Mazda 626. Жылы 2000, механика 1.8, 7.8, 320 миң. Салондан бирге чарпайын. BMW E34 2.5 420 миң.
Lexus RX 300. ...2003, пробег 200 000, объем 3, газ, бензин 750 000 сом. Audi A6 94 2.6 bası жазылу емес, bası 520 000 дейді. Механика 5 ступка 520 000. Audi A6. Дөңгөлөгүн жерге басып коёмун. Объем 2.6. Volkswagen Vento турат бул жерде. Сесенси айой соңкын. Bir mono 400 000 дейді. Сесенси бирок аябай жашкан, расход 6-7 дейді. 1.8 mono 400 000. Toyota Estima. Договорный екен. Газ, бензин 3 куб. Volkswagen Шанран дейді. Жылы 2000, объем 380 000. Түшүнгөндө түшүнөт бул кандай модель экен. Camry 35. Миллиондогон адамдардын мечтасы. Camry 35. 2005, 2.4, 780 000. Коробкасы автомат. Сесенси аябай соңкун. Daha bir Camry 35, ekonomi bastı sarpış koyuldu. 2003, 2.4, $8.900 avtomat. Honda Civic sıralarında öte köp. 258 000 пробег, 2008 газ, бензин, договорный дейді. Уақыт бекер кетті. Договорный қарды негізі шығарғыш керек. Бұл жерде Golf 3 тұрады. Басы чындыгында арзан коюп тур. 221 000 пробег, 93. Срочно дейді. Басы 130 000. Аябай соң ба? 130 000-ге Golf 3 сонныгы бай. Нормально коюлуп тур, 130 000-ге. Титан дискада экен. Албетте мындай бираз иштери бар. Астылары ол жерге эме салып коюптур. Пена окшойт, ичинде сары биренке жерде пена окшойт. Пена менен толтуруп коёмбу деген варианттар кетип атат да. Мен билем өзүбүздө.
астылары кандай экенин көрүлө. Мага мисалы камера азыр көрүнбөй эле да. Чирикти, чириксиз эчтеке айта албайм. Өзүңөр көрүлө. Титан диск экен самый главный. 160 миңге бирок эмне болсо дагы стоит да. Парковкадан бери экен. Бул деле өзүнчө баа да. 5000 чыгат башы экен бул деле өзүнчө. Ford Mondeo же Ford Focus бул. Ford Mondeo экен. Объем 2. Объем 2 экен. 2002, пробег 304 миң, баасы 320 миң экен. Номерлары көрүнбөйт. Баасы 320 миң. Коробка автомат сон. Универсал вариант, 320 миңге соннары таттуу эле баада ойлойм. Passat B3. Негизи ушундай мода болтабы ушундайлар же совпадение болсобу билбейм. Дискасы жөнөкөй эле да, бирок колпачогу титанга окшотуп коюп койгон да. Же базарга даярдап атайын коюшабы. Коробка механика. Эки жүз жетимиш миң, 92 1.8 газ бензин. Nissan Primera. Eskisинен Nissan Primera'nын. Көзү ичке Toyota Camry 35 окшогондо Nissan Primera'лар болот го. Андан да эскиси. 91, объем 2, 95 миң. Лобовойду колдон келсе алмаштырып коюшат. Айдап баратып шамал терип өзүнүн бетине айнек кулап ызычуунун кереги жок. 95 миң плюс турок. CR-V 450 миң. 98, объем 2. Mitsubishi Galant 97, 25, 330 миң. Mitsubishi Galant. Мындай караганда E34-төргө окшоп коет. Galant салондукуна. $124. Қазақстан үчүн 320 миң. $330 миң. Golf 3.